Саламатсыздарбы. Эмесе Геошонду программасы. Депутат Исхак Масалиев айткандай, Өмүрбек Текебаевди боштондукка чыгаруу талабы саясатчылар арасында акыркы убакта модага айланып кетти. Бирок модалуу маселелер дагы кээде өтө маанилүү болот. Ушул маселе боюнча башкалар өтө эле көп айтып жатат деп, ал маселеден обочолонуп туруу болсо текебердик. Анткени Масалиев айткандай, мунапыс берүүнүн жана ырайым кылуунун жалпы принциптери жөнүндө деген мыйзамдагы кээ бир эрежелер чындап эле так эмес жазылган. Бирок мыйзамда кездешкен эреже катары деген сөздөрдү эч ким сөзсүз деп түшүнбөйт го. Дал ошол себептен экс-президент Роза Отунбаева менен парламенттеги 6 фракциянын жетекчилери президентке сураныч менен кайрылган. Масалиев белгилеп кеткен дагы бир нерсе, Текебаевдин 60 жылдыгын белгилөөгө өтө көп саясатчы келген жана алардын ичинде мурда Текебаев менен бир дасторконго отурбайм дегендер да болду. Бирок дал ошондой каршылаш тараптардын бири-бири менен тил табышканы саясат деп аталат. Кытай акылманы Кун-фу-цзы мындан 2500 жыл мурда келесі гана өз пикирин эч качан өзгөртпөйт деп айткан. Ошол эле мунапыс берүүнүн жана ырайым кылуунун жалпы принциптери жөнүндөгү мыйзамга ылайык, ырайым кылуу боюнча ар бир суранычка өлкө президенти өзү жооп берүүгө тийиш. Ал өз жообусу менен ырайым кылуу боюнча буйрукка кол коёт же андай суранычты четке кагуу боюнча атайын чечим чыгарат. Анткени ырайым кылуу укугу мамлекетте бир гана адамга, президентке таандык. Бирок президент азырынча ал тууралуу чечим чыгара элек. Ошондуктан Текебаевдин маселеси бүттү деп биз айта албайбыз. Президент алдындагы ырайым кылуу боюнча комиссиянын жоопту катчысы Кыркелди Кыдырбаевдин болсо, Отунбаевадан ушундай сураныч келип түштү деп Текебаевдин өзүнө кайрылуусунун эч кажети жок болчу. Андай болбогондо Отунбаева эч качан президентке андай сураныч жолдомок да эмес. Андан тышкары ал комиссиянын жоопту катчысы өзү жалгыз кандайдыр бир чечим кабыл алууга да укугу жок. Мисалы үчүн иштерди токтотуу боюнча. Комиссияга жогорку кеңештин депутаттары, коомдук уюмдардын өкүлдөрү, улуттук маданий борборлордун жетекчилери кирет. Ошондо да алар кабыл алган чечим акыркы жана кайтарылгыс болбойт. Андай чечимди президент гана чыгара алат. Комиссия мүчөлөрүнүн биринин дагы пикирин биз азырынча угай элекпиз. Жалгыз гана жоопту катчы биз ал сураныч менен Текебаевдин өзүн тааныштырдык жана ал эч кандай ырайым менен макул болбой турганын так кеси айтты. Ошондуктан бардык иштер токтотулду деп 10 январда билдирди. Бирок Текебаевдин туруму мурдатан эле белгилүү болчу. Ал өзүн күнөөлүү деп эсептегени менен аягына чейин абакта отурууга макул. Мен 5 жыл 2 ай олтурдум. Ал жерде особая методика бар, есептеп олтурабыз. 2 айдан кийин колония поселенияга чыгам. Дагы 1 жылдан кийин УДО, условно досрочныйга чыгам. Мен бардык этапты кармалгандан баштап СИЗО бардык этап менен кетип атамын да. Мен эртеге кечпи чыгам. Текебаев азыр канча керек болсо ошончо убакыт күтүүгө даяр экенин билдирүүдө. Жана анын мындай принципиалдуу туруму көптөгөн чиновниктин катуу жана кеңири каршылыгына дуушар болууда. Алардын арасында соттор, прокурорлор, тергөөчүлөр жана башка тартип коргоочулар менен атайын кызматтар да бар. Анткени алар мурдагы бийликтин тапшырмасын аткарып, мыйзамдын баарын тебелеп салган. Азыркы президент өзү эмне деп ойлосо дагы, мындай соттор, прокурорлор жана башкалардын бергилешкен катуу каршылыгы менен эсептешүүгө мажбур сыяктуу. Жана мындай адепсиз башкаламандыкты мурдагы бийлик түзүп кеткен. Алар өздөрү өлкө байлыктарын олду-солду сатып, өздөрү алган миллиондогон насыяларды элдин мойнуна илип, сот, прокурор, тергөөчүлөрдү өз малайларына айлантып алган. Текебаевге ырайым кылынбай жатканынын дагы бир себеби мурдагы бийликтин бардык аракеттеринин натыйжасында коомубуз эч кандай адепчи тартипти тааныбай калган. Анткени бүткүл мурдагы саясат эл менен коомду орто кылымдардагы абалга жакындатып салган. Анын баарына макул болгон коом болсо бардык заманбап баалуулуктарды өзү да тебелей баштады.
Мындай абалда Текебаевге ырайым кылуу башка суранычтардын нөшөрүнө алып келиши мүмкүн. Жана ким болбосун кесилсе дагы анын туугандары, жердештери, тааныштары, депутаттар аркылуу президентке сураныч менен кайрыла баштайт. Эч кандай баалуулукту тааныбай алган адепсиз коом биздин бала Текебаевдин эмне кембеле деген гана нерсени тааныйт. Жана алар үчүн азыр саясатчы менен рекетирдин айырмасы да жок болуп калды. Кеп ошондо саламатта калыңыздар.